Жубайлар ортосундагы шарият талап кылган жылуу мамиледе болуу. Жубайлардын ортосунда мамиле кандай болуш керек дегенде шарият талап кылган мамиледе болуу керек. Эркек аялына, аял күйөөсүнө, ата-эне балдарына, балдар ата-энесине, балдар бир туугандар бири-бирине болгон мамиленин бардыгын шарият бизге чектеп берген. Мына ошол деңгээлде болуш керек. Балким кээ бир нерсени биз мындай бир андай кылбай башкача кылышыбыз мүмкүн. Убактылуу жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок ошол нерсе өзүнүн жаман жыйынтыгын берип коюш толук түрдө мүмкүн. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва аширухунна бил ма'руф", аялдарга дейт жакшылыктуу мамиле кылгыла. Жакшылыктуу мамиле деген белгилүү мамиле. Белгилүү мамиле шарият буйруган мамиле деген сөз. Ошондой эле "Валахунна мислуллази алейхинна бил ма'руф", аялдарга дейт кандай жакшы мамиле кылынса, аялдар тараптан эркектерге мына ушундай эмне жакшы мамиле кылынуу, урматтуу бир туугандар, милдеттүү. Биринчиси аларга бере турган тамак аш, кийим-кечек маселесинде ошондой эле жакшы мамиленин бири ошол аялды эч убакта өзүнүн бетине сен сулуу эмессиң деп айтпоо керек деген өтө айтылынат. Чындыгында алымдар айтышат, акылдуулар айтышат, эч бир аялды сулуу эмес деп айтпаш керек, болгон ошол өзүнүн сулуулугуна маани бербеген гана аял болуп калыш ыктымалы бар дейт. Ошондуктан эркек тараптан аял тарапка сен сулуу эмессиң деген сөз эч убакта айтылбаш керек. Эгер сага көзүңө сулуу эмес көрүнсө, көзүңдү жакшылап жуушуң керек, жана аны сулуу кылган аракетиң сөзсүз түрдө көрүшүң керек. Ар бир аял сулуу, өзүнчө сулуу болгон, ошол сулуулук болгондугуна сулуулугун көрсөткөнгө шарттар гана жаратылбай калган болушу мүмкүн. Демек, ушул маселени эч убакта эстен чыгарбаш керек. Жана ошондой эле эркек менен аялдын мамилесинин негизгиси бул көпчүлүк учурда биздин кыргыздарга мүнөздүү өткөндө бирөө сурамжылап атат да, Кыргызстан чет элге өлкөлүктөрдөн. Эмне Кыргызстан кандай экен деп айтат, адамдардын баардыгы ушинтип жүрөт экен дейт. Мындай күлбөйт экен. Булар күлгөндөн ушундай бир мындай безери болгон эл экен. Эч бир күлүшпөйт экен мынтип дейт. Анан чындап эле кече жаңы жыл телевизорго коюп атса, жаңы жылда бир журналист сүйлөп атат, алда ушу мостоюп туруп, жаңы жылдан күлүп сүйлөш керек го мисалы үчүн. Майрам деген мааниде да ошон үчүн. Мостоюп, жок андай эмес. Шарият боюнча эркек киши аялына дайыма жылуу жүз менен кароосу милдеттүү болот экен. Көчөдө адамдардын бардыгына жылуу жүз менен карап үйгө келгенде таптакыр башка градуска өтүп кеткен, башка жакка өтүп кеткен, бул биздин шариятка туура келбеген маселе. Азирет Умардын сөзү бар. Эркек киши өзүнүн аялы менен болгон учурда жаш баладай кыял күткөн болсо, эч кандай буга коркунуч жок, бирөө көчөгө чыкканда кайрадан өзүнүн абалында сөз түрдө келиш. Бизде тескерисинче көчөнүн бардыгында адамдардын бардыгында рахат алып жүрүп, үйүнө келгенде эле түрмөгө түшкөндөй болуп, мындай бир мисирейип, бозоруп калган, бул таптакыр шарият талап кылбаган. Балким ошону жаман деп эсептеген нерсе. Демек, эркек аял эркекке эмне бири-бирине дайыма ушундай болуш керек. Андан кийинкиси, эркек эч убакта ошол аялына башка бирөөгө ийилгендигин көрсөтпөшү керек. Балким анын 2 аялы болушу мүмкүн, балким 3 аялы болушу мүмкүн. Эң чоң нерсе ушунда эмне үчүн аялдар урушуп кетишет? Мисалы үчүн, ошол башка бирөөнү жакшы көргөнүн эркек эч убакта аялга билдирбеш керек. Аялдын жүрөгүндө, көңүлүндө ушу мен ганамын дегенде түшүнүк болуш керек. Ошону билдирбеш да керек, сездирбеш керек. Ошол нерсе андай жок болгон күндө дагы аял сенден башка бирөөнү жакшы көрөт экен деген түшүнүктү сенден эч убакта сезбеш керек. Пайгамбарыбыздын бир кызык окуясы болгон. Айша энебиз бекен сурады дейт, кимди жакшы көрөсүз деди. Аялдар көп болчу, анан сени деди. Десе айтты, мага далилдеп бересиз деди. Кантип далилдейм десе, ушул мени гана жакшы көргөнүңүздү бардык аялдар үчүн айтасыз деди ошону. Айтайын деди. Анан кийин чөнтөгөндө курма бар экен, бир курманы алып бердим. Мен мундан карама сен курманы. Мен сени жакшы көрөм, ошон ушул курманы сага бердим деди. Анан аялы Айша эне сүйүнүп калды. Анан кечинде шамдайын чогулушат экен, шамга чейин даярданып, эми мен айтат, мен ушундай айтат депчи. Анткени аялдардын ортосунда кичине мындай эме мамиле бар эле да. Кимди ким жакшы көрөт дегенчи. Анан пайгамбарыбыз дагы мындай бир подарка киши эмес. Ал киши да анан кийин чөнтөгөнө курма салып алып, бардык аялдарына кирип чыгыптыр да үйүнөчү. Кирип бардыгына бирден курма берип чыгыптыр. Мына курма чаңа депчи. Анан шамдан кийин чогулуп калышып Айша эне сураптыр. Менде бир суроо бар. Эмне суроо бар? Сиз кимди жакшы көрөсүз? Пайгамбар айттыр, мен курманын ээсин жакшы көрөм деп. Бардыгы курсан дейт. Бардыгы курсан. Ошон үчүн адам бардыгын курсан кылыш керек деген маани да. Барды Айша эне өзүнчө курсан дейт. Бияктагы ким дагы башкалар өзүнчө курсан, Сауд энебиз дагы бир курсан дейт. Ошентип бардыгы курсан болуптур. Ошон үчүн